Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң улуттуу спорттук маареке миңдеген жыл мурун Зевс кудайына арналган диний салт болчу. Оюн зоок майрамы катары өткөрүлүп, Грециянын Олимпия жергесинде биздин заманга чейин 776-жылы башталган. Бул жыл грек календарынын негизи катары эсептелип, убакытты 4 жылдык араларга бөлгөн. Ал 4 жылдыктарды Олимпиада деп аташкан. Бул салт кийин Олимп оюндары аты менен дүйнөгө таанымал болду. 1-13 Олимп оюндарында бир гана дисциплина боюнча спортчулар жарышкан. Ал 600 тапан аралыкты чуркоо мелдеши болгон. Андан кийин гана кирген бокс, ат жана ат араба үстүндөгү жарышуу, панкратион жана башка спорттук мелдештер көптөгөн жаңы спортчуларды кызыктырды. Биздин заманга чейин 391-жылы Феодосий аттуу Римдин императору Олимп оюндарын токтотуп койгон. 1896-жылы салттуу оюндарды жандандырып, Грециянын Афина шаарында жаңы доордун Олимп оюндары болуп өттү. Бүгүнкү күндө эбегейсиз чоң кышкы жана жайкы Олимпиада оюндары дүйнө жүзүндөгү миңдеген эң мыкты спортчуларды чогултуп, миллиондогон күйөрмандарды кызыктырат. Кыргызстандыктардын Олимпиада оюндарындагы тарыхын эстеп кетсек, Москва Олимпиадасында жылдызы жанып, Олимпиаданын алтын медалын тагынып, кыргыз спортун дүйнөгө тааныткандардын бири Татьяна Колпакова жеңил атлетика боюнча 1973-жылы Фрунзеде машыга баштаган. Колпакованын узундукка секирүү боюнча рекордун 706 сантиметр. Азыркы кезге чейин Кыргызстанда аны жаңырта алыша элек. Москва Олимпиадасындагы таймаш курч мүнөздө өттү. Татьянанын 6-чы ирет секириши 706 сантиметр. Атаандаштарын артка калтырып, олимпиадалык чемпион болуп калды. Чоң спорттон кийин машыктыруучу болуп иштеп жүрүп, учурда Москва облусунда жашайт. Жеңил атлетика федерациясынын демилгеси менен Татьяна Колпакованын байгесине ар жыл сайын Бишкекте эл аралык турнир өткөрүлүп келатат. Бул жылы июль айында турнирге өзү күбө болду жана Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугушту. 1953-жылы Кыргызстанда туулган жөөгүлүк Николай Чернецкий эл аралык мелдештердин көбүндө баш байгеге арзыган. 1980-жылы Москва Олимпиадасында эстафеталык жарышта Валюлис, Линге, Маркин жана Чернецкий аттуу СССРдин спортчулары марага биринчи келип, Олимпиадалык оюндардын алтын медалын тагынышты. Николай дүйнөдөгү эң мыкты жөөгүлүктөрдүн катарына кирген. Бүгүнкү чыгарылышты дзюдо спортунун алдыңкы спортчулары Токио Олимпиадасына жолдомо алышына үмүтү бар эки дзюдо балбаны Эрлан Шеров жана Артур Тьо ийгиликтүү спортчу болуу жөнүндө өзүнүн кеңештерин айтып беришет. Бардык спорттордо ар кандай ушундай ситуациялар болот. Бирде кубанасың, бирде кайгырасың, бирде окшошот, бирде окшошпойт. Ошондой аракетчиликти көрсөтүп, өжөрлөнүп машыгып берсең, ошондой эле результаттарга жетесиң да, ийгиликтерге жетесиң. Спортчунун эң негизги сапаттарынын бири бул дисциплина. Дисциплина бул пайдубал, негиз. Спортчунун гана эмес, максат коюп умтулган ар бир адамга да маанилүү сапат.
Дисциплина бул өзүңдү өзүң жеңе билүү. Ал кичинекей жеңиштер кийин максатыңарга жеткирет. Кээ бир убакта алың да, каалооң да жок болуп калышы мүмкүн. Бирок дисциплина өзүңө түрткү берип, андан ары максатка умтулууга жардам берет. Октябрь айынын 28-нен 3-ноябрга чейин Венгриянын Борбор шаары Будапештте 23 жашка чейинки балбандар арасында эркин грек-рим жана кыз-келиндердин күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты болуп өттү. Кыргызстандык спортчулар күрөштүн ар бир түрү боюнча 1-3 медаль утуп келишти. Кыз-келиндер арасында Айпери Медет кызы коло медалдын, Жоломан Шаршембеков грек-рим күрөшү боюнча күмүш медалдын ээси болсо, Улукбек Жолдошбеков дүйнө чемпиону болуп аталды. Биринчиден патриоттук сезим менен чыгыш керек. Экинчиден ошо болгон физикалык, техникалык мүмкүнчүлүктөрдү жетпей калганда ошондо намыстаныш керек да. Ошо намыстанганда дагы күч кошулат да, жеңишке көбүрөөк мүмкүнчүлүк ачылат да. Также для спортсмена очень важным качеством является целеустремленность. Потому что когда у человека есть... Ошондой эле спортчуга маанилүү сапат бул максатка умтулуу. Анткени эгерде спортчунун максаты болсо, ал эмне үчүн машыгып атканын билет. Оор кырдаалдарда максатын эстеп жүрөт. Кыйынчылыктарга туруштук берүүгө аябай жардам берет. Кээ бир мелдештерде утуласың, ал аябай оор сезим. Ошондо негизги максатыңа умтулуу күч берет. Жөнөкөйлүк ошо керектүү сапаттардын бири. Ошо бой көтөрүп, жылыс болуп кетсең, тренировкаларга келбей, тоготпой, агайларыңды тоготпой жүрсөң, ошо результаттарга вообще татыктуу эмес да. Болгон результаттарың вообще ошо сен ошол результаттарга татыктуу эмес болуп каласың. Жана ошондой эле результаттар болбой калат сенде. Также одним из важных качеств в спорте является уважение. Уважение к себе, уважение к сопернику. Спортто маанилүү сапаттардын бири бул сыйкордук. Өзүңдү, ата-андашыңды жана өзүң машыгып жүргөн спортту сыйлаш керек. Дзюдодо урмат сый биринчи орунда турат. Мелдеште алышуунун алдында ата-андаштар бири-бирине жүгүнүшөт жана жыйынтыгы кандай болбосун, алыштын аягында да баш ийүү шарт. Сыйкордук өзүңдүн спорттун түрүн сүйүү, берилип машыгуу болуп саналат. Ансыз ийгиликке жетүү кыйын. Саламатсыңарбы, урматтуу балдар. Биринчиден силерге кааларым ар дайым сабырдуу, чыдамкай болгула. Максатыңарга эч бир тоскоолдук, кыйынчылыктарга карабай умтулууну каалайм. Мен Бишкек шаарында туулуп өскөм. Дзюдо менен кичинекей кезимен силердей курактан бери машыгып келатам. 7 жашта болчумун. Дзюдо аябай сулуу спорттун түрү. Бул спортто жашоодо керек болуучу бардык сапаттарга тарбиялайт. Саламатсыңарбы балдар. Менин атым Эрлан Шеров. Мен 21 жаштамын. Дзюдону 10 жашыман баштагам. Кызыгып ошо спортко жактырып, биринчи жолу Динамо залына келгем. Силердин возрастыңарда. Сиздин ата-энеңиз дзюдо спортуна кызыгабы? Ооба, менин атам өтө катуу кызыгат. Анткени ал мурда ошо греко-римский күрөш боюнча тренировка кылып келген да. Өзү ошо спортсмен. Ошо дзюдону өтө көп карап жүрөт да, кызыгып. Отец, да? Он фанат дзюдо. Менин атам дзюдонун чоң күйөрманы. Дзюдо боюнча бардык мелдештерди көрүп, карап турат. Спортчулардын бардыгын, ким кайсы мелдешке катышканын билет. Мени да дайыма колдоп турат. Силерди дзюдого ким алып келген? Меня на дзюдо привел отец. Мени дзюдого атам алып келген. Байкем экөөбүз машыгып баштаганбыз. Ал кийинчерээк таштап койду. Мен уланта бердим. Я остался, он бросил. Атам алып келген. Анткени ал мурдадан бери ошо спортты жактырчу да. Дзюдого берем деп жүргөм. Эң биринчи жеңишиңер качан болду? Бир ай тренировка кылгандан кийин эң биринчи мелдеш менен чыккам. Дзюдо боюнча тең балдар менен чыккам. Ошону биринчи басып алгам.
биринчи эле соревнованияда. Ошентип результатты көрүп сразу эле ошентип жагы баштады да. В прошлом году на азиатских чоң эл аралык мелдештерде биринчи медалимди мурунку жылы Азия оюндарында утуп алдым. 3-орунду ээлегем. я думаю, Аябай кубангам. такая самая большая моя победа. Силердин коронный приемуңар кайсы прием? Передний подножка, бул таятоши деп аталат да, япончо аты. Кичинекейимде интернетте кореец, японецтердин күрөшүн көрүп, ошолор көп ошо приемду жасачу да, передний подножканы. Ошол прием жагып калып, постоянно бир спортсмендерди көрчүм, корейцтерди. Вонг Кичун, Ли Вон Хи дегендер. Алар ошол приемду өтө жакшы жасачу да. А мен деле ошондой прием жасагым келип жаса баштадым да. Мой коронный прием это бросок через спину с колен. Тизелеп аркаман көтөрүп чапканды жакшы көрөм. Бул ыкманы кичинекей кезимден баштап эле жакшы жасачумун. Ошол үчүн азыр деле колдоном. Кайсы прием жакса силерге, ошону көбүрөөк отработка кылгыла, ошол приемго иштегиле, ар кайсы положениялардан, ар кайсы захваттардан, ошону көбүрөөк тренировка кылып, отрабатывать этип, кызыгып ошол приемго. Ошондо окшош баштайт да. Силер канча саат тренировка кыласыздар? 2 мал тренировка кылабыз, эртең менен 2-2,5 саат, кечинде 2-3 саат кылабыз да. Эртең менен мындай ОФП болсо, кечкиси КВР болот да, татами ошо. Дзюдону тыштап тренировка кылыңар келбегендер болуп эле. Көп тренировка кылып, соревнованияларга чыгып утулуп калсаң, 1-2 саатка ошондо переломный моменттер болот да, когда тренировка кылгың келбей, ошо эмнеге тренировка кылып атам депчи, өзүң сурайсың. Ошондо өзүң максатыңды көрүшүң керек. Ар бир кишиде максат болуш керек, эң биринчи учурдачы. Бывает не получается ничего. Кээде кыйынчылыктар болот. Эч нерсе колуңан келбейт. Цели свои главные. Андай убакта колуңду түшүрбөй, максатыңарды дайыма эске тутуп жүргүлө. Выкладываться. Алыңардан эч нерсе келбесе да, машыга бергиле, аракет кылгыла, Занимался. сабырдуу болгула. Ошондо гана жыйынтык болот. Но через какое-то время 1,5 жыл машыгууларды таштап койгом. Башка бир чөйрөдө өзүмдү издеп көрдүм. Бирок баары бир спортко тарта берди. Спорттогу сезимдер жетишпей жүрдү. Ошондо кайра машыгып баштадым. Дагы жетишкендиктерге жетүү керектигин чечтим. Өжөрлүүрөөк аракет кыла баштадым. Ну, я вернулся и начал более упорно тренироваться. 13 октябрда Бишкекте кросс боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты болуп өттү. Бүткүл өлкөбүздөн чемпионатка 100гө жакын спортчу келип катышты. Катышуучулар 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 жана 8000 метрлик аралык дистанцияларда жарышты. Самый сильный соперник. Эң күчтүү атаандашыңыз ким болду эле? Были два японца. 2 япон спортчусу бар. Алар азыр дүйнөдөгү эң кыйын дзюдо балбандары болуп эсептелинет. Алар менен гран-при жана дүйнөлүк чемпионаттарда күрөшкөм. Но опять же, Бирок утулгус эч ким жок. Утулуп калганда андан сабак алып, андан ары жеңиштерге умтула бериш керек. дальше стремиться. Сиздин канча медалиңиз бар армия? Жана ана канчасы биринчи орун? 60-тайбы бар го. Жарымдан көбүрөөк биринчи орундарда. Если честно, я даже не считал. Чын айтканда эсептеп да көрбөптүрмүн. Менде 70ке чукул медаль бар болуш керек. Анын ичинен 30-у биринчи орун. Во-первых, надо слушаться тренера. Биринчиден агайыңарды уккула. Айткан бардык тапшырмаларды аткаргыла.
Бул аябай маанилүү. Это очень важно. Во-вторых, это никогда не сдаваться. Экинчиден, эч качан баш салып колуңарды түшүрбөгүлө. Аракеттенгиле. Стараться выполнять все задания. Максат коюшуңар керек да эң биринчиденчи. Максат коюп, например, ошо кичинекей максаттан баштап келаткан соревнованияларды учушум керек, ошого көбүрөөк тренировка кылышым керек деп агайыңарды угуп, бүт айтканын жасап, ошентсеңер ошо максатыңарга жетесиңер да. Эч качан мындай жалкоолонбой тренировка кылышыңар керек. Интересоваться этишиңер керек да, ошо спорт менен көбүрөөк видеолорду көрүп, чоң ошо байкелерди карап, кандай бросоктор жасайт, ошолорго кызыгып дегендей. Ошо спортко кызыгышыңар керек да. Жолугушу мага абдан жакты. Неожиданный жолугушу болсо дагы мага көптөгөн советтер, өзүмө соревнованияга гораздо увереннее болуп калдым. Ушундай чемпиондор менен жолугушу биз үчүн эң чоң сыймыктанышыбыз керек. Анткени Кыргызстандын желегин көптөгөн жерге, мирге желбиреткен чемпиондор менен жолугушу бизге абдан жакты. Бул жолугушу мен үчүн аябай эле жакшы жолугушуулардын бири болду. Биздин сбордун байкелери болсо бизге ар кандай кеңештерди берип, жашоодон андан ары кыймылдоого, дзюдо менен андан ары да өнүгүп кетүүгө бизге аябай чоң түрткү беришти. Булардын кеңештери болсо аябай жакшы экен. Биз дагы ушул байкелерде болуп, көптөгөн ийгиликтерге жетишүүгө аракет кылабыз. Было приятно пообщаться с людьми, отвечать на их вопросы. Я думаю, нужно чаще проводить такие встречи. Балдар менен жолугушуу жакты. Алардын суроолоруна жооп бердик. Мындай жолугушуулар көп болуп турса дейм. Балдар бизди карап стимул алышат. Мүмкүнчүлүк бар экенине ишеничи артат. Мындан ары өлгүүсү үчүн кеңештер, энергиябыз менен бөлүштүк. Для дальнейшего развития. Кичинекей балдар менен сүйлөшкөндөр жагат да мага. Өзүң неме ар кайсы болгон историялар менен бөлүшөсүң, эмне кылыш керек, ошо жакшы результаттарга жетиш үчүн.